Адаттағыдай, таңшылай эфирін алқағында біз ардайын машығуларды үзбейіз. Сіздер дағы таңерде біз менен чоғы біргелікте 10-15 минут чоғы машығыңыздар. Бұл уақыт сізге эффективді болады. Анткені бүгін біз адаттағыдай байғы йога пилатес спорт түрі ойынша қиымыл әрекеттерді машығуларды жасайбыз. Сөз болса біздің көріңіз. Айста. Чоң рахмат. Негизи йога пилатести спорт түрү деп деле көрсөк болбойт деп ойлойм да. Анткени бул деген жашообуздун философиясы деп айтсам деле болуш керек. Негизгиси биз адаттагыдай эле дем алуудан баштайлы. Капалабхати дем алуусу дем чыгарганда ичибизди кысабыз дагы, анан дем алууну көңүл бурбай өзүбүзгө кабыл алабыз. Келиңиздер. Демди жакшы катуу ичибизди кысып дем алабыз, анан ритм темпти өзүбүзгө мындай ылайыкташтыра алабыз. Негизи деген бул дем алууда Расул мурдунун тешикчелерин алмаштырып жазып атканда мен түшүндүрө кетейин, Расул? Негизи деген мындай беле? Негизи деген бул дем алууну деген канда басымыңыз ылдый же таптакыр өйдө болуп кетсе жазабайсыңар. Анан кош бойлуулар негизи бул дем алууну кишини өпкөн өйдө жагы менен жазайт. Ичибизди көп кыспайт. Анан тешикчени алмаштырабыз. Эң аягында демди жакшы чыгарып туруп, ичиңизди жакшы тартып, вакуум катары жазап койсоңуз дагы болот. Дем алабыз дагы, дем алууну кармап турабыз. Эң сонун дем алуу. Ичибизден өйдө дем чыгарабыз, өпкөдөн ылдый. Дем алууда ичибизден өйдө өпкөгө алабыз. Дем чыгарганда өпкөдөн ылдый, ичибизден анан чыгарабыз. Дагы дем алууда кичине согончокту көтөрүп койсоңуз да болот. Дагы колубузду өйдө, акырындык менен оң колубуз менен өйдө, анан сол колубуз менен бутубузду ылдый түшүрүп койсок да болот. Өйдө тартылып аткан кыймыл аракет. Дагы эң сонун ылдый түшүрөбүз. Колубузду сырт жака кыймыл аракетти баш банжанды ичибизге тартабыз дагы, анан жаап туруп акырындык менен кыймыл аракетти колубуздан баштайлы. Эгер баары жакшы болсо, Расулдай болуп, кыймыл аракетти бий менен кошуп койсоңуз болот. Ылдый жака. Эң сонун, эми колубузду чыканабыз менен кыймыл аракет жасайлы. Эң негизгиси маанай, ошондуктан күлүп дем алып туруңуздар. Алмаштырабыз. Эми ар кайсы жака. Алмаштырабыз. Мындай карап турсаң, кадимки эле элементардуу көнүгүүлөр, бирок биз ошолор жөнүндө билбей жүрүптүрбүз да буга чейин. Негизги биге окшош, бирок ийниңиз менен анан жанакы ылдыйкы колуңуздун булчуңдарын баары иштейт. Эми ар жака сүзгөн кыймыл аракети же учуп бараткан, Музыканын ритми менен жазса болобу? Албетте. Дем алууну негизи узартып койсоңор, бирок кыймыл аракетти ритм менен жаза бериңиз. Астыга. Негизги ийнибиз кыйналып калды. Эң сонун, эми дагы узартып да кармайбыз, жөн кармабай, оң жакка, сол жак. Тулку бөөсүн өйдө жагы менен жазайбыз. Жан баш линиясы кыймылдабайт. Расул колум оорубай эле. Дагы. Алаксытып атабыз, өзүбүздү. Ооруп атат, эркектик намыс бар да. Баягыдан кийин намыс. Өйдө көтөрөбүз. Колубузду кайра тартабыз. Ылдый эңкейбиз, анан колубузду шилтеп коебуз. Эң сонун. Колду шилтегенден кийин негизги бутубузга өтөлү. Бул позициядан эң негизгиси кадимкидей разминка. Эмнегедир бүгүнкү көнүгүүнү албетте разминкадан башташ керек, ошондуктан көргөзө кетели. Кайсы разминка? Дагы алмаштырабыз. Анан дайыма айтышат го, разминканы дайыма баштан башташ керек. Албетте. Депчи, бул туура, Жок, негизи деген
кол буттан башташ керек. Моюн жакты биз негизги азыркы малда моюнубузду бүт көнүгүүлөрдү бүткөндөн кийин жасайбыз. Анткени моюн омурткаларынын баары негизи назик болот экен, ошондуктан башынан эле кыймылдата бербейбиз. Эгер кыймылдатайын десеңиз, өзүңүздүн толку боюңуз менен башыңызды өйдө көтөрүп, омурткаларды кичине моюндун омурткаларын көтөргөндөй кылып, анан кыймыл аракетти жасайт экенбиз. Негизгиси моюнду эң аягында коюп коесуң. Эми ылдый жака тизелейбиз. Бутубуздун позициясын алмаштырабыз. Эң жакшы болсо бутубузду сол жака коебуз дагы колубузду тартабыз. Сол жака, анан оң жака кыймыл аракет. Өйдөгүдөй жасагандай эле. Бул кыймыл аракеттер негизи мындай өйдө жактан кыйналып, баш айланып атса, же кош бойлуу болсо, негизи ушул көнүгүүлөр жакшы жардам берет. Же карызыңыз бар болсо, жакшы жардам берет. Негизи Расул жана сурады эле, ичти арыктоого жана белибизди ичкертүүгө кайсы кыймыл аракеттер жакшы жардам берет деп. Негизги ушул кыймыл аракеттер. Эми оңго, анан солго. Өзүнө сурабаптыр, досуна керек экен. Албетте. Мага деле керек. Чоңойгон сайын курсак дагы чоңоюп баратат. Авторитет деппи? Сыр кылып атпайбы Расул? Авторитет ооба. Авторитет көтөргөн сайын ичибиз чоңоюп баратат. Бирок биз деген азыркы малда кандай десем, модага негизи спорт келгенден кийин биздин ич чимка бел деп коебу, ошонун баары негизги ошо авторитет болот экен. Пресс анан кымча бел. Дагы колубуздун ылдый жакка түшүп, анан сол жакка тартылгандай, сол колубуз менен оң жакка, Тизеңер оорубай элеби? Тизеңиз оорубай эле. Тизеңиз ооруса, сиз деген жанакы блокту коюп алсаңыз болот, албетте. Дагы негизги бул жанакы тизе омурткаларга да жакшы көнүгүү. Дагы эле белге жасап атабыз. Негизи авторитет десеңиз, кечириңиз. Сөзүңүзгө аралжы. Эстегенде айтып коеюн. Бир нерсени эстеп кетип атпаймынбы? Жаңы эле көнүгүүгө кирип баратпайбызбы? Айсалкын, Расул болуп. Анан авторитетин көрсөтүп, Расулга ар кандай таттууларды алып келип берип атырса кайдан? Албетте. Айтыш керек болчу да анда. Учурдан пайдаланып, Расулдун туулган күнү менен куттуктап коелу, ошондуктан Жабаган менен утула албайсыз. Менин балам менен кошо бир жакын арасында бир датада экен, ошондуктан куттуктап койсок деле болот деп ойлойм. Сиздин да балаңызды куттуктап өтөм. Чоң рахмат. Дагы кыймыл аракет. Ошон үчүн Расулдун манайы да жакшы. Анткени таптакыр жаш эле да. Чоңойдум да 18-ге чыкпадым. 18-ге чыгып алып. Мен айтпай эле коеюн, Өзү айтып койгон мындан мурун эле. Канчага чыккан? 32. Ой, 48. Кармайбыз. Эми өйдө жак. Кыймыл аракетти тулку боюз менен өйдө жакка, анан солго. Өйдө жактан анан солго. Ошондо белибиз жакшы тартылып, ичкерет экен. Анан ашказандагы жакшы иштей баштайт. Дагы тулку боюзду өйдө жактан кармап коебуз. Эми албетте бул позицияны унутуп калбайбыз, Айтурган тизе кандай? Жакшы, мурункудай оорубай калыптыр. Көнүп баратат, Ооба. Эгер кыйындык болсо үйдөн килемче коюп койсоңуз болот, же төшөкчө, же биздикиндей болуп блок алып алыңыз. Төшүп калды. Эмнеге бул позиция эффективдүү? Анткени өйдө жактан тулку боюз менен кайра жамбаш линиясы иштеп кетсе, бул жактан кыйыныраак болот. Ошон үчүн белибиз ичкерет. Эми ушул позициядан кийин оң жакка жана сол жакка тартылабыз дагы, бутубузду көтөрүп акырындык менен кыймыл аракетти өйдө жактан тартабыз. Эгер кыйындык жарап атса, сиз блокту алып аласыз дагы астыга коюп аласыз. Эгер таптакыр эле кыйын болуп бутуңузду кармаган кыйындык жаратып атса, тизеңизди бүгүп алып жасасаңыз. Белиңиз түз болуш керек го ошондо жагандай? Белиңиз түз болуш керек. Көп ийип албайбыз. Көтөрөбүз. Дем алабыз. Сол жакка умтулабыз. Эң сон. Ошол эле көнүгүүнү оң жактан жасап коелу.
эгер кошпойлуу болсоңуз алмаштырып турасыз. Эгер баары жакшы болсо, тизиңиз оорубаса, ошол эле көнүгүүнү алмаштырып жасаса болот. Эми мен оң жактан сол жактан көргөзүп коеюн. Силер кала берсеңиз болот. Блокты алып алыңыз. Жок, жакшы эле. Тизиңиз ооруп атса. Жок, жакшы эле. Жакшы эле? Бул тизден алыш керек буну. Колуңузга алып алсаңыз болот. Жок, өнөм эткен жок. Бул линияда баары жакшы болсо, ушул эле көнүгүүнү согончокту сизге өзүңүзгө ары тартып алып, баш манжалары өзүңүзгө, анан өйдө жактан ылдый жакка. Жарым тегерекче чийип аткандай. Өйдө жактан, Расул. Өйдө жактан? Да, өйдөрөк көтөр. Бул линиядан өйдө жакта дөңчө жасайбыз. Мен көтөрүлбөй атабы. Жок, баары жакшы. Бирок көтөрүлгөндө белибизди жакшы ийип албайбыз. Анан бул көнүгүүлөрдүн баарын белдин, анан пресстин жардамы менен жасагандай кылабыз. Бирок бизге сезилип аткан бул жамбаш булчуңдары жана бутуздун жоон булчуңдары. Эң сонун алмаштырабыз. Бул көнүгүүнү ордукча жүктөр менен кошо жаза алсаңыз деле болот. Бирок ошол деле негизги жетиштүү. Буттун учуна салмак кошуп дейсиңерби? Ой. Дагы. Негизги бул деген ички органдарга көп дүүлүктүрбөй, пресстин ордуна да жасаса болот, бирок бул көнүгүүлөр кош бойлууларга да жакшы жардам берет дагы. Анан мындай кичине жашоодон нагрузкалардын баары көп травма болуп калганда биз тизеге өтүп кетебиз. Ошондуктан тизеден жасайбыз. Эгер таптакыр кыйналып атса, биз чыканакка өтүп калсак деле болот. Ушул көнүгүү менен ошондой жасасак, негизги баары эле окшошуп калат. Эң сонун. Бул линияда белибиз көп кыйналбайт. Эгер грыжа протрузия болсо, сиз ылдыйраак жакка өтөсүз дагы ушул көнүгүүнү акырындык менен жаза берсеңиз болот. Эгер баары жакшы болсо, таптакыр же кыйналып баратсаңыз, көп нагрузка кереги жок болсо, сиз акырын бутуңузду өйдө жана ылдый эле кыймыл аракет менен жасайсыз. Бирок бул позицияда белибизди кармайбыз, прессти да кармайбыз, анан өйдө ылдый. Анткени көп бизге көрүнөт, негизи кыздар хореографияда бүтүн аябай артка жана өйдө тартып алат, бирок бул линияда омурткалар кыйналып калат. Алмаштырабыз. Бизге бул жетиштүү. Кичинекей амплитуда менен жасасак эң сонун эле. Анан калса буттун Жакшы, башын тартып алмайм мындай. Адатка айланып калат да, мынтип туруп жасаганчы. Негизги йогада баш бармактарды өзүбүзгө тартабыз. Кээ бир позициядалар деле биз артка тартып алабыз. Эгер баары жакшы болсо, алмаштыралы. Согончокту өзүбүзгө, тизе менен согончоктун линиясы 90 градус, анан өйдө көтөрөбүз. Кыймыл аракет негизи кандай десем, 2 кадамдан өйдө, 2 кадамга ылдый. 1-2 өйдө, 1-2 ылдый. Шашпайбыз. 1-2 өйдө, 1-2 ылдый. 4 кадамда өйдө ылдый түшүп калабыз. Дем алабыз. Жамбаш линиясы сезилип атабы? Калтылдап Чыңалып атабы? Калтылдап атат жамбаштар. Расулду карасак, баары жеңил эле көрүнөт, Эми алмаштыралы. Студияга ысып кетти окшойт. Же айт турган аябай камтынып, кийинип алганы. Чечин дебейчи. Чечин. Анткени бизде өзүбүздүн денебизге дагы көп кийимди кийип алсак, ошого дагы көп нагрузканын баары кетип калат экен, Дагы өйдө, дагы 1-2 жолу. Эң сонун. Эми тизебизди коебуз дагы, жамбаш линиясын согончок менен кошо тартып, төшүбүздү ылдый жакка жана ылдый. Астыга тартабы. Дем алабыз. Белибизге эң сонун пайда бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Эгер эле ушул көнүгүүнү жамбаш линиясын кыймылдатпай, Расул кичине артка отурасыз. Мен Расулдун бир жерин жакшы жерин билем. Тизеңизге коебуз.
Жок, бул деле бар негизи. Деле болот. Кое алсаңыз эчтеке болбойт. Негизги Мен тизем ооруп атат. Мен түшүнбөй атам. Салмагым оорубу жагандай. жок, тизеңиз эмнеге ооруйт? Анткени деген сиз бүт бутуңуздун асты жагы кандай десем, ылдый жактын баарын иштетпеген үчүн тизеңиз ооруйт. Бүт нагрузканы өзүнө алып алат, анан бул жамбаш сөөк жак линиясы дагы иштебегендиктен. Ошондуктан жанакы жамбаш булчуңдарын чоңойтууга, анан бутубузду жана плоскостопия деп коет го, эгер плоскостопия же ушундай позициялар көп болсо, анда тизеге көп нагрузка болуп калат экен. Эгер деген негизги сол бутуңуздун тизеңиз ооруса, анда оң бутуңуздун ылдый жагы иштебей атканы. Кызык да? Асты жакка тартып аласыз, анан кичине оң жакка. Көйгөйлөр көп турбайбы анда. Бут жактан. Алмаштырабыз. Эгер оң жакка тартып атсаңыз, сол колуңуз менен көбүрөөк тартып аласыз. Эгер оң жакка тартып атсаңыз, сол колуңуз менен анан оң колуңузду алмаштырасыз. Бирок бул линияда жамбаш линиясы кыймылдабайт. Бир тизе менен кошо болот. Эгер баары жакшы болсо, үйдө көтөрүлөбүз дагы позицияда алмаштырабыз. Жана белди үйдөн эле эң сонун биз жанакы ашказанды иштетип, пичак арындарды иштете турган көнүгүүлөрдүн бири. Анан жамбаш линиясын чоңойтуп, көбүрөөк анан белдин нагрузкасын бутка тартып коюу. Бирибизине коебуз дагы тизени бир линияга койгондой кыймыл аракет жаратабыз. Мен идеалдуу отурдум окшойт, Эң сонун отурдуңуз, бирок кичине ошол жака, оң жака көтөрүлүп атса, сол жактан кирпичти коюп койсоңуз болот. Ошентейинчи. Анан акырындык менен, эгер оң бутуңуз өйдө жакта болсо, сол колуңуз менен чыканак менен тартылып, төшүбүздү оң жака, анан өйдө жака тартабыз. Киши жеңилирээк болдубу, Расул? Сөөк линиялары, жамбаштын сөөк линиясы бир жакта болуш керек. Көтөрүлбөш керек, төшүбүздү өйдө жана астыга бизде жакшы белибиз тартылып атат, омурткалар тартылып атат, өйдө чоюлуп, анан далыбыздын линиясынын ортосундагы, анан моюн булчуңдарга дагы жакшы көйгөй. Алмаштыралы дагы ушу менен буюрса бүтүрүп коелу көнүгүүлөрдү. Кандай дейсиңер? Расул? Баары жакшыбы? Жок. Дем алабыз, кыйналбайбыз. Мен кыйналбайын деп атам негизи. Бул линияда мен оюмча Расул бүтүрүп коет го деп атам да. Жок, мен бүтүрбөйм. Бүтүрө албайсыз. Бүтүрөлүбү, Бүттөн да дебейми? Чындыгында аябай эле аздай болуп атат бүгүнкү көнүгүүлөр. Жок, жетиштүү айтып турган. Жетет. Расул калат ушул позицияда, а биз болсо акырындык менен төшүбүз линиясын астыга тартабыз дагы, анан жакшы дем алабыз. Дем алып туруп, өзүбүзгө жакшы маанай, ар бир клеткабызга позитив, анан жакшы ойлорду өзүбүзгө толтуруп, анан дем чыгарганда негативдин баарын чыгарып туруп, бүгүнкү көнүгүүлөрдү бүтүрүп койсок деле болот. Сизге чоң рахмат, Сизге рахмат. Күнүгө келип, биздин денелерибизди чоюп, ушунчалык жакшы маанай тартуулап кетесиз, ушул калыбыңыздан жазбаңыз. Эми бул Расулду карасаңыз, Расулду ойготуш керек. Мен дагы чаап коеюнчу, кем калып Чарчадым мен. кечирип кой. Анда ушун менен Айс менен болгон берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми таң шола берүүсү өз эфирлерин улантат.